21 bölüm. Дөөттүн убагында ал жерде катары менен 3 жыл ачарчылык болду. Дөөт Теңирден сурады. Теңир бул ачарчылык Шабул үчүн жана анын кан ичкич үй бүлөсү үчүн ал гибондуктарды өлтүргөндүгү үчүн болду деди. Ошондо падыша гибондуктарды чакырып алар менен сүйлөштү. Гибондуктар Исраил тукумунан эмес, аморлуктардын калдыктарынан болчу. Исраилдыктар аларга ант беришкен. Бирок Шабул Исраил менен Жүйүт тукумун кызганып, аларды кыргысы келген. Дөөт гибондуктардан Теңирдин мурасына бата берүүңөр үчүн, Исраилди күнөөсүнөн арылтыш үчүн силерге эмне кылышым керек деп сурады. Гибондуктар ага бизге Шабулдун күмүшүнүн да алтынынын да кереги жок. Анын үйүндөгү эч нерсесинин кереги жок. Исраилдыктардан эч кимди өлтүргүбүз келбейт деп жооп беришти. Ал, анда эмнени каалайсыңар? Мен аткарып берем деди. Алар падышага бизди Исраилдин бир да жеринде калтырбоону каалаган, бизди өлтүрүп, тукум курут кылгысы келген. Ошол кишинин тукумунан бизге 7 киши бер. Биз аларды Теңирдин алдында, Теңир тандап алган Шабулдун гибатоосунда даргасабыз деп айтышты. Падыша берем деди. Бирок падыша Шабулдун уулу Жонатанга Теңирдин алдында берген анты үчүн Шабулдун небереси Жонатандын уулу Мепибешетти аяп койду. Бирок падыша Шабулдун Аянын кызы Риспадан төрөлгөн 2 уулун, Армоний менен Мепибешетти жана Шабулдун кызы Мейраптын Мехолалык Барзилай уулу Адриэлге төрөп берген 5 уулун алып, аларды гибондуктардын колуна салып берди. Гибондуктар аларды тоодо Теңирдин алдында асышты. Жетөө бирге өлдү. Алар өлгөн күн түшүм жыйноонун алгачкы күндөрү, арпа оруп жыйуу мезгилинен башталышы эле. Ошондо Аянын кызы Риспа зумбал алып, аны ошол тоодо алдына жайып, орок маалы башталгандан тартып, алардын үстүнө асмандан Кудайдын суулары төгүлгөнчө отурду. Ал аларга күндүз асман куштарын, түнкүсүн талаа жырткычтарын тийгизбеди. Шабулдун күң аялы Аянын кызы Риспанын эмне кылганын Дөөткө билдиришти. Дөөт Гилаттык Жабештин тургундарына барып, Шабулдун жана анын уулу Жонатандын сөөгүн алды. Жабештин тургундары алардын сөөгүн Бейт Шан аянтынан жашыруун алып кетишкен. Периштиликтер Шабулду Гилбояда өлтүрүп, аларды ошол аянтка асып коюшкан. Дөөт ал жерден Шабулдун жана анын уулу Жонатандын сөөгүн алып келди. Дарга асылгандардын сөөгүн жыйнашты. Алар Шабулдун жана анын уулу Жонатандын сөөгүн Бенжамин жеринде, Сейлада, Шабулдун атасы Киштин мүрзөсүнө коюшту. Падыша кандай буйруса, баарын ошондой жасашты. Ошондон кийин Кудай өлкөгө райым кылды. Исраил менен Периштиликтердин ортосунда кайрадан согуш болду. Дөөт өзүнүн кулдары менен чыгып, Периштиликтер менен салгылашты. Дөөт алсырады. Ошондо Репалыктардын тукумунан жаңы кылыч курчанган Жишпи деген киши Дөөттү сайып өлтүргүсү келди. Анын найзасынын салмагы 300 жес шекел эле. Бирок Дөөткө Серуянын уулу Абышай жардамга келип, Периштилик кишини сайып өлтүрдү. Ошондо Дөөттүн кишилери мындай деп ант беришти: Исраилдин чырагы өчпөш үчүн мындан ары сен биз менен согушка чыкпайсың. Андан кийин Гобада Периштиликтер менен кайрадан согуш болду. Ошондо Хушалык Сипхай Репалыктардын тукумунун бири болгон Сапты өлтүрдү. Гобада дагы салгылашуу болду. Ал салгылашууда Бейтлехемдик Жарей Оргим уулу Элханан токуучу куралдын баканындай найза көтөргөн Гаттык Голиятты өлтүрдү. Гатта дагы салгылашуу болду. Ал салгылашууда колу менен бутунда алтыдан манжасы бар, баардыгы 24 манжалуу, узун бойлуу Репалыктардын тукумунан бир киши бар болчу. Ал Исраилдыктарды шылдыңдады. Бирок аны Дөөттүн агасы Шимейдин уулу Жонатан өлтүрдү. Бул төртөө Гаттагы Репалыктардын тукумунан эле. Алар Дөөттүн жана анын кулдарынын колунан каза табышты. Ыйык элчи Павылдын Галатиялыктарга жазган каты. 1 бөлүм. Адамдар тарабынан да эмес, адам аркылуу да эмес, Иса Машаяк аркылуу жана аны өлгөндөрдүн арасынан тирилткен Кудай ата аркылуу элчи болуп дайындалган мен Павылдан. Ошондой эле менин жанымдагы бардык бир туугандардан, Галатиядагы жыйындарга салам. Кудай атабыз жана Теңирибиз Иса Машаяк силерге райымын төгүп тынчтыгын бере берсин. Машаяк бизди бул жаман дүйнөдөн куткарыш үчүн, Кудайыбыздын жана атабыздын каалоосу боюнча биздин күнөөлөрүбүз үчүн өзүн курмандык кылган. Ал түбөлүктөн түбөлүккө даңктала берсин. Амин. Силерди Машаяктын райымы менен чакырып алган Кудайдан жүз буруп, тез эле башка жакшы кабарга өтүп кетип жатканыңарга таң калып жатам. Чындыгында башка жакшы кабар жок. Бирок силердин тынчыңарды алган жана Машаяктын жакшы кабарын бурмалоону каалаган адамдар бар. Бирок бизби, же асмандан келген периштеби, башында силерге өзүбүз тараткан жакшы кабарга каршы келген жакшы кабарды таратса, ага анафема.
Мурун айтканыбызды мен азыр да кайталаймын. Эгерде кимдир бирөө силерге өзүңөр мурун кабыл алгандан башка жакшы кабар таратса, ага анафема. Азыр мен адамдарга жагууну ойлоп жатамбы? Же Кудайга жагууну ойлоп жатамбы? Же силер мени адамдарга жагууга аракеттенип жатат деп ойлоп жатасыңарбы? Эгерде мен дагы эле адамдарга жагынып жүрсөм, анда Машаяктын кулу болмок эмесмин. Бир туугандар, муну билишиңерди каалайм. Мен таратып жаткан жакшы кабар адамдын оюнан чыгарылган эмес. Анткени мен аны адамдан кабыл алган эмесмин. Адамдан үйрөнгөн эмесмин. Аны мен Иса Машаяктын аяны аркылуу кабыл алгам. Силер мени жүйүт динин туткан кезимдеги мурунку жашоом жөнүндө Кудайдын жыйынын райымсыздык менен куугунтуктап, аны жок кылууга аракеттенгенимди, ата-бабаларымдын салттарын өзгөчө кызганчаактык менен сактаганымдан улам. Жүйүт динин тутууда өзүм менен тең чамалаш болгон уруулаштарымдын бир тобуна караганда көбүрөөк ийгиликке жетишкенимди уккансыңар. Бирок мени энемдин курсагында жатканда эле тандап алып, өзүнүн ырайымы менен чакырып алган Кудай бутпарастарга уулу жөнүндө жар салышым үчүн мага өзүнүн уулун ачып берүүнү ылайыктапты. Ошондо мен эч кимден кеңеш сураган жокмун. Иерусалимге менден мурун чакырылган элчилерге барбастан Арабияга кеттим. Андан кийин кайра Дамаска кайтып келдим. 3 жылдан кийин Петр менен таанышуу үчүн Иерусалимге барып, аныкында 15 күн болдум. Теңир Исанын бир тууганы Жакыптан башка элчилерди көргөн жокмун. Силерге жазып жаткандарым чындык. Буга Кудай күбө. Андан кийин Сирия, Киликия өлкөлөрүнө бардым. Машаяктын жүйүт аймагындагы жыйындары мени таанышчу эмес. Бирок алар бир учурда бизди куугунтуктаган адам мурун өзү жок кылууга аракеттенген ишеним жөнүндө азыр жар салып жүрөт деген сөздү гана угушуп, мен үчүн Кудайды даңкташты. 28 бөлүм. Анам мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, тирдин башкаруучусуна айт. Кудай Теңир мындай дейт: жүрөгүң көтөрүлүп, мен Кудаймын, деңиздердин ортосунда Кудайдын тагында отурам, дедиң. Кудай эмес адам болуп туруп, өз акылыңды Кудайдын акылына теңедиң. Сен Даниэлден да акылдуусуң, эч бир сыр сенден жашыруун эмес. Сен өзүңдүн душмандыгың менен, өзүңдүн акылың менен байлыкка ээ болдуң, өзүңдүн казынаңа алтын күмүш жыйып алдың. Соода ишиңдеги улуу акылмандыгың менен байлыгыңды көбөйттүң, байлыгың менен жүрөгүң текеберденди. Ошон үчүн Кудай Теңир мындай дейт: сен өз акылыңды Кудайдын акылына теңегендигиң үчүн мына мен сага каршы бүт элдердин ичинен эң катаал болгон чет жерликтерди алып келем. Алар сенин керемет акылмандыгыңа каршы кылычтарын кынынан суурушат, сенин сулуулугуңду булгашат, сени көргө киргизишет. Сен деңиздердин жүрөгүндө өлтүрүлгөндөрдүн өлүмү менен өлөсүң. Ошондо өзүңдүн өлтүрүүчүңдүн алдында мен Кудаймын демек белең. Сен жырадар кылуучунун колунда Кудай эмессиң, адамсың. Сен чет жерликтердин колунан сүннөткө отургузулбагандардын өлүмү менен өлөсүң. Анткени муну мен айттым, дейт Кудай Теңир. Анам мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, Тир падышасы үчүн ыйла, ага айт: Кудай Теңир мындай дейт: сен жеткилеңдиктин мөөрүсүң, акылмандыктын толуктугусуң, сулуулуктун таажысысың. Сен эйденде Кудайдын багында болчусуң. Сенин кийимдериң ар кандай асыл таштар менен, лаал, топас, алмаз, хризалит, агат, яшмас, сапфир, кызыл жакут, зымырыт менен жана алтын менен жасалгаланган эле. Дап менен чоорду мыкты ойногондор сенде болчу. Алар сен жаралган күнү даярдалган эле. Сен калкалоо үчүн майланган керуп элең. Мен сени ошон үчүн койгом. Сен Кудайдын ыйык тоосунда болчусуң, оттуу таштардын арасында басып жүрчүсүң. Сенде мыйзамсыздык табылганга чейин сен жаралган күнүңдөн бери өз жолуңда жеткилең элең. Сенин соодаң кеңири жайылгандыктан ичиң жалгандыкка толду. Сен күнөөгө баттың. Мен сени таза эмес катары Кудайдын тоосунан кулаттым. Калкалап турган керуп сени оттуу таштардын арасынан кууп жибердим. Сулуулугуңдан жүрөгүң текеберденди. Мен сиңгендигиң акылмандыгыңдан ажыратты. Мен сени жерге кулаттым, падышалардын алдында маскара болууга бердим. Сен өзүңдүн көп сандаган мыйзамсыз иштериң менен, жалган жол менен жүргүзгөн соодаң менен өзүңдүн ыйык жайларыңды булгадың. Мен сенин өз чөйрөңдөн от чыгардым, ал сени жалмады. Сени көрүп тургандардын көз алдында мен сени жер үстүндө гүлгө айланттым. Элдер арасындагы сени билгендердин баары сага таң калышты. Сени көргөндөрдүн үрөйү учту. Сен түбөлүккө жок болосуң. Анам мага Теңирден сөз болду.
Адам уулу, жүзүңдү Сидонго буруп, ага каршы пайгамбарчылык кыл. Мындай деп айт: Сидон, мен сага каршымын. Мен сенин ичиңде даңкталам. Мен аны жазалаганда менин теңир экенимди билишет. Анын ичинде ыйык болом. Анын ичине жугуштуу оору жиберем, көчөлөрүнө кан төгүү жиберем. Ар тараптан келген кылычтан өлгөндөр анын ичинде улашат. Ошондо менин теңир экенимди билишет. Ошондон кийин Исраил үчүн анын тегерегиндегилердин, аны жек көргөндөрдүн арасында тикенектүү жыгач жана ооруткан чөңөр болбойт. Ошондо менин Кудай теңир экенимди билишет. Кудай теңир мындай дейт: мен элдердин арасына чачылган Исраилди жыйнагандан кийин башка уруулардын көз алдында алардын ичинде өз ыйыктыгымды көрсөтөм. Ошондо алар мен өз кулум Жакыпка берген өздөрүнүн жеринде жашашат. Алар ошол жерде коопсуз жашашат, үй курушат, жүзүмдүк отургузушат. Мен алардын тегерегиндегилердин ичинен аларды жек көргөндөрдүн баарын жазалагандан кийин алар коопсуз жашашат. Ошондо мен алардын Кудай теңир экенимди билишет. 76 забур. Ырчылар тобунун башчысы Жедутунга. Асаптын забуру. Үнүм Кудайга жетсин, жардам сурап кайрылам. Үнүм Кудайга жетсин, ал мен угат. Башыма кыйынчылык түшкөн күнү теңирди издейм. Түн ичинде сунулган колум түшпөйт, жаным тынчтангысы келбейт. Кудайды ойлоп титиреп жатам. Ойлоно берип рухум алсырап бара жатат. Сен кирпик кактырбайсың. Кыйналдым, сүйлөгө дарманым жок. Байыркы күндөр жөнүндө, өтүп кеткен жылдар жөнүндө ойлоном. Түнкүсүн ырларымды эстейм. Жүрөгүм менен сырдашам. Рухум менин алдыма суроо коет. Чын эле Теңир биротоло баш тарттыбы? Мындан ары ырайым кылбайбы? Чын эле Теңир биротоло баш тарттыбы? Мындан ары ырайым кылбайбы? Чын эле анын ырайымы биротоло токтодубу? Анын убада сөзү укумдан тукумга жетпей үзүлдүбү? Чын эле Кудай ырайым кылганды унуттубу? Чын эле ал каарданып өзүнүн боорукерлигин токтотуп койдубу? Мен дагы эң жогорку Кудайдын оң колунун өзгөргөнү бул менин кайгым дедим. Теңирдин иштерин эске салам. Сенин мурунку кереметтериңди эске салам. Сенин бардык иштериң жөнүндө ой жүгүртөм. Сенин улуу иштериң жөнүндө ойлоном. Кудай, сенин жолуң ыйык. Биздин улуу Кудайдай Кудай барбы? Сен укмуштарды жараткан Кудайсың. Өз кудуретиңди элдер арасына айкын көрсөттүң. Сен өзүңдүн кудуреттүү күчүң менен өз элиңди, Жакып менен Жусуптун уулдарын куткардың. Кудайым, сени суулар көрүштү. Сени суулар көрүп коркушту. Туңгуюктар титирешти. Булуттар сууларын төгүп асмандан күн күркүрөдү. Сенин от жебелериң учту. Сенин добулуңдун үнү бүт асманга жаңырды. Чагылган ааламды жарык кылды. Жер солк этип титиреди. Сенин жолуң деңизде жатат. Сенин чыйырың чоң сууларда жатат. Сенин изиңди эч ким таппайт. Өз элиңди Мусанын жана Аарондун колдору менен үйүрдү алып жүргөнсүп алып жүрдүң.